Саламатсыздар, урматтуу Чалкан медиа каналынын көрөрмандары, өлкөбүздө алынган акыркы сааттагы жаңылыктар менен сиздерди тааныштырабыз. Каналыбызга катталып, ой пикирлериңиздер менен бөлүшүңүздөр. Чек ара кызматына акынжы жана ак сүңгүр учкучсуз учуучу аппараттар берилди. Кыргызстандын чек ара кызматына заманбап акынжы жана ак сүңгүр учкучсуз учуучу аппараттар берилди. Бул тууралуу президенттин маалымат кызматы билдирди. Дрондор Садыр Жапаровго көрсөтүлдү. Өлкө башчынын айтымында өлкө тарыхында чек ара кызматына биринчи ирет республикалык бюджеттин эсебинен учкучсуз учуучу аппараттар сатып алынды. Президент аскерлер жаңы үлгүдөгү курал-жарактарды жана аскердик техникаларды толугу менен өздөштүрүп, чек ара коопсуздугун камсыздоого максаттуу колдонооруна ишеним билдирди. Садыр Жапаров Байкар Defense компаниясынын башкы директору Байрактар Лютфу халыктуу даңк ордени менен сыйлады. Кумтөр Gold Company жүк ташуучу техниканын айдоочусу каза тапканын өкүнүч менен билдирет. Кумтөр Gold Company жабык акционердик коому Гендеги оор жүк ташуучу техниканын айдоочусу 1988-жылы туулган АБК кырсыктан каза болгонун өкүнүч менен билдирет. Учурда адам өлүмүнө алып келген кырсыктын себептери иликтенүүдө. Кумтөр Gold Company'нин жетекчилиги жана эмгек жааматы каза болгон кызматкерлердин үй бүлөсүнө жана жакындарына терең кайгыруу менен көңүл айтат. Кызматкердин үй бүлөсүнө тийиштүү көмөк көрсөтүлүп, материалдык жардам берилет. Кырсыктын себептери боюнча иликтөөнүн жыйынтыгы менен кошумча маалымат берилет деп айтылат. Урматтуу Москвадагы мекендештер, Кыргызстанга жүк салууну каалап, бирок кимден жиберүүнү ойлонуп жаткан болсоңуз, биз сиздерге ишенимдүү ишкерди сунуштайбыз. Бул ишкердин аты жөнү Зайырбек Маматкаримов. 12 жылдан бери иш алып барган командасы сиздин аманатка кыянатты кылышпайт. Кыргызстанга салган жүгүңүздү күндүн аптабына же кыштын ызгаарына калтырбастан атайын жүк сактоочу кампасы Бишкек шаары Профсоюз көчөсү 38/1 дарегинде жайгашкан. Жүктү Москванын бардык жеринен өздөрү алып кетет. Алган жүктү Кыргызстандын 7 дубанына жеткирүүнү да кепилдешет. Кыргызстанга жумасына 2 машина жиберилет. Жүк баасы көлөмүнө жараша 500 рубльдан өйдө баланат. Дареги Нижегородское метросу, Перовское шоссе 9, строение 7. Байланыш номерлери +7 926 788 70 70, +7 929 624 63 64. Бишкекте Газанын тургундарын колдогон акция уланды. 28 октябрда болжол менен 300 адам Бишкектеги Максим Горький атындагы бакчада Газа тилкесиндеги палестиндерди колдоо акциясын улантышты. Алар Палестинага боштондук, кыргынды токтоткула деп жазылган плакаттарды көтөрүп чыгышты. Азаттыктын кабарчысынын маалымдашынча, акция өтүп жаткан жерде милиция кызматкерлери коопсуздукту көзөмөлдөп турган. Газанын тургундарын колдоо акциясы Бишкекте 21 октябрда болгон. Анда катышуучулар Газа тилкесине гуманитардык жардам жөнөтүү демилгесин көтөрүшкөн. Хамас көзөмөлдөгөн Газа тилкесинин саламаттык сактоо министрлиги Израиль армиясынын аба соккуларынан мүрт кеткен 7000ден көп кишинин аты жөнү жазылган тизмени жарыялады. Хамас террордук тобу Израилге 7 октябрда кол салып 1400 кишинин өмүрү кыйылган. 200дөн көп киши барымтага алынган. Израиль ошондон бери Газа тилкесине абадан сокку уруп жатат. Согуш маалында тараптардын билдирүүлөрүн көз карандысыз булактардан ырастоо мүмкүн эмес. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги 9 октябрда Израиль менен Газа секторундагы топтордун кармашы курчуп кеткенине байланыштуу билдирүү таратып, эки тарапты ынтымакка келүүгө чакырган. Хамас АКШ жана Европа биримдигинде террордук уюм деп таанылган. Ассаламу алейкум, кыргыз элим. Мага жардам бериңиздерчи. Мен да башка балдардай болуп школго баргым келатат. Урматтуу кыргыз элим, мен Элхан апасы. Сиздерден кайрымдуулук кылып 4 этаптуу операциясына жардам сурайм. Азыркы учурда $25,000 керектелип жатат. Андай каражат жок болгондуктан сиздерге байланышып турам. Азыр Элханчиктин акыбалы, дем алышы кыйын. Мектепке баргысы келет. Сиздерден өтүнүп суранабыз. Дагы деле болсо кайдыгер карабайт деп ойлойм, сиздерден жардам берип коюңуздарды суранабыз. Кайрылуубузда карта Болотбек деп чыгат. Бул туура так маалымат. Кайрылсаңыздар болот.
Кыргыз-Казак чегарасында жаңы өткөрмө бекет ачылды. Кыргызстан менен Казакстандын чегарасында жаңы Чар-Кудук көзөмөл өткөрмө бекети ачылды. Түп районуна караштуу Каркыра жайлоосунда жайгашкан чегара бекетинин ачылышына президент Садыр Жапаров 28 октябрда катышты. Мамлекет башчы чегарачыларды кызматтык тартипти жана аскердик этиканы сактоого, жүктөлгөн милдеттерин так аткарууга үндөдү. Президенттин басма сөз кызматы кабарлагандай, өткөрмө бекеттин курулушу сентябрда башталган. Чегаранын алыскы тилкелерин коргоо үчүн жашоого жана кызмат өтөөгө зарыл шарттар менен жабдылган. Каркыра чегара кызматына тиешелүү жаңы аскер бөлүктүн жоокерлери деңиз деңгээлинен 2280 метр бийиктикте жайгашкан чегаранын алыскы жана татаал тилкелерин кайтарат. Мындан тышкары чет элдик жана ички туристтерди көзөмөлдөшөт. Үч суу, Кичи Чоң, Жыңалаш жана Турук жайлоолоруна кире беришти чегара режимин тескейт. Кыргызстан менен Казакстандын чегарасында мындан тышкары дагы 8 4 эл аралык жана 4 эки тараптуу өткөрмө пункту бар. Эл аралык өткөрмө бекеттерге Ак Жол, Чалдыбар, Ак Тилек жана Чоң Капка өткөрмө пункттары, эки тараптууга Кең Булуң, Токмок, Кайыңды жана Каркыра чегара пункттары кирет. Садыр Жапаров Касым-Жомарт Токаевке көңүл айтты. Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров Казакстандын мамлекет башчысы Касым-Жомарт Токаевке Караганды облусундагы шахтада болгон трагедияга байланыштуу жеке өзүнүн жана жалпы кыргыз элинин атынан көңүл айтты. Садыр Жапаров көңүл айтуу телеграммасын жолдоп, оор жоготуунун кайгысын тең бөлчөөрүн билдирди. Каза болгон казакстандыктардын үй бүлөлөрүн жана жакындарын кайраттуу болууга чакырып, бардык жабыр тарткандардын тезирээк сакайып кетишин тилейм деп жазылган президенттин телеграммасында. Казакстандын Караганды облусундагы Костенко атындагы көмүр шахтасында 28 октябрь саат 8:00 чамасында болгон жарылуудан 32 шахтер набут болду. Дагы 14 адам жер алдында калууда. Буга байланыштуу 29 октябрь Казакстанда аза күтүү күнү деп жарыяланды. Көмүр кендин ээси ArcelorMittal Темиртау компаниясы шахтадагы метан газы жарылганын билдирген. Маалыматка ылайык, жарылуу болгон кезде шахтада 252 адам болгон. Алардын 208-и тышка чыгарылган. 18 шахтер ооруканага жеткирилди. Үчөөнүн абалы оор экени айтылууда. Кырсык боюнча кылмыш кодексинин тоого-кен жана курулуш иштерин жүргүзүүдөгү коопсуздук талаптарын бузуу беренеси менен кылмыш иши козголгону кабарланды. Август айында ушул эле ArcelorMittal Темиртау компаниясына таандык Казакстан шахтасында чыккан өрттөн 5 киши каза таап, 16 адам жараат алган. Расмий маалымат боюнча 15 жыл аралыгында ArcelorMittal Темиртау компаниясынын кендеринде 100дөн ашык адам өлгөн. Костенко атындагы шахтадагы кырсыктан кийин президент Касым-Жомарт Токаев ArcelorMittal Темиртау компаниясы менен инвестициялык кызматташтыкты токтотууга тапшырма бергенин Ак Ордо маалымдады. Бишкек шаарына 31 октябрда жылуулук берилет. Бишкек мэриясынын басма сөз кызматы кабарлагандай, Борбор калаада жылуулук 31 октябрдан тарта бериле баштайт. Мындай жарлыкка мэр Эмилбек Абдыкадыров кол койду. Маалыматка ылайык, жылуулук берүү бир нече күнгө созулат. Алгач бала бакча мектептерге, ооруканаларга жана башка социалдык мекемелерге, андан кийин көп кабаттуу үйлөргө кое берилет. Борбор калаага жылуулук жыл сайын абанын температурасы 5 күн катары менен +8 градустан төмөн болгондо берилет. Былтыр Бишкекте жылуулук берүү 26 октябрда башталган. Мурдараак Бишкек жылуулук энергетикалык борбору менен Бишкек жылуулук тармагы биригип, жаңы Бишкек шаардык жылуулук электр системаларынын борбору деп аталган мамлекеттик ишкана түзүлөрү кабарланган. Эрдоган Газадагы кан төгүүгө АКШ, Батыш жана алардын камчысын чапкандар жоопкер. Түркиянын президенти Реджеп Тайип Эрдоган Газа секторундагы кан төгүүгө АКШ, Батыш жана алардын камчысын чапкандар жоопкер экенин айтты. Ал мындай билдирүүнү Стамбулда өткөн Палестинаны колдоо митингинде жасады. Эрдогандын айтымында көчөгө 1,5 миллион адам чыкты. Газадагы кан төгүүгө ким жоопкер экенин баарыңыздар билесиздер да. Бул АКШ, Батыш жана алардын камчысын чапкандар. Батыш, мен сага кайрылып жатам. Сен кайрадан жарым майга каршы жүрүш жасаганы турасыңбы, деди Эрдоган. Ал ушундай эле Түркия Израилди аскердик кылмышкер катары жарыялоого камынып жатканын жарыялады. Эрдоган Украина жаңжалынын курмандыктары үчүн жашын төккөн батыштагылар азыр Газа секторунда балдар өлүп жатканын унчукпай карап турганын белгиледи. Ал эми Израилдин тим башчысы Эли Коэн Реджеп Тайиптин билдирүүсүнөн кийин Туркиядагы дипломатиялык өкүлдөрүн мекенине кайтууну тапшырган. Садыр Жапаров Ысык-Көлдө атасынын ысымы ыйгарылган мечитти ачты. Президент Садыр Жапаров Ысык-Көл облусунда болгон иш сапарынын алкагында Түп районунун Кеңсу айылындагы мечиттин ачылышына катышты.
Бул тууралуу президенттик администрация билдирип, сүрөттөрүн жарыялады. Мусталы уулу Нуркожо Ажы атындагы 1,5 миң орундуу мечит Ас-Санабил эл аралык кайрымдуулук фондунун каражаттарынын эсебинен курулган. Мамлекет башчысы диний мекеменин ачылышында Кыргызстандын калкынын басымдуу бөлүгү ислам динин карманаарын жана кыргыздардын жүрөгүндө жаратканга ишеними бекем экенин белгилеген. Ошондой эле жаңы мечит коомдо тынчтыкты жана ынтымакты бекемдөөгө себепкер болот деген ишенимин билдирип, жаштарды руханий адептүүлүккө, ислам дининин чыныгы баалуулуктарына умтулууга чакырган. Кыргызстан менен Тажикстандын топографиялык жумушчу тобу жолукту. Баткен шаарында Кыргызстан менен Тажикстандын топографиялык жумушчу тобунун кезектеги жолугушуусу өткөнүн министрлер кабинети кабарлады. Тараптар Кыргыз-Тажик мамлекеттик чегарасынын калган тилкелериндеги линияны чийүүнү талкуулашкан. Кийинки жыйын Тажикстанда өтмөй болгон. Жолугушуу достук жана өз ара түшүнүшүү маанайында өттү деп билдирди өкмөт. Буга чейин жолугушууда Кыргыз-Тажик чегарасынын 13,98 чакырым тилкеси макулдашылган.